Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республикалык тестилөөгө даярданып жаткан окуучулары. Бүгүн сиздер менен кайрадан математика сабагында оңдон акыл жолуштурабыз. Сиздер менен бүгүн бурчтар жана үч бурчтар темасын өтөбүз. Сабагыбыздын биринчи жарымында бурчтар боюнча темаларды түшүндүрүүгө аракет кылам. Экинчи жарымда болсо үч бурчтар боюнча сабагыбызды өтөбүз. Биринчи сабагыбыздын башында бурчтар жана үч бурчтар боюнча жалпы информация берип өтүп кетейин. Биринчи биз бурчтар темасында карашыбыз керек болгон нерсе кыргыз тилиндеги терминологиялар менен таанышып өтүшүбүз керек. Бул терминологиялар менен тааныштырып өтө турган болсок, жандаш бурч. Биз жандаш бурчту англисинде англисинде adjacent angles темасына кошуп өткөн болчубуз. Албетте, бул жакта adjacent angles бири менен комушташ болгон бурчтарды айтып өтөбүз. Жана бул эки комушташ бурчтун суммасы 90 градуска барабар болуш керек. Андан сырткары кең бурч жана тар бурч деген терминологиялар бар. Кең бурч бул бизде 90 градус менен 180 градустун арасында болгон бурчтарды кең бурч деп өтөбүз. Албетте биз бул бурчтарды англисинде obtuse angle темасын өткөн болчубуз. Андан сырткары тар бурчтар болсо, биз 0 градус менен 90 градустун арасында болгон бурчтарды тар бурчка кошо алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары үч бурчтар темасында тең капталдуу жана тең жактуу деп берилген терминологиялар бар. Тең капталдуу дегени бул бизге берилген үч бурчтуктун үч жагы тең, бири-бирине барабар болсо, кыскача айтканда периметри барабар 3A түрүндө жазышыбыз мүмкүн болгон, үч жагы тең, бири-бирине барабар болгон үч бурчтукту тең капталдуу кечиресиздер. Тең жактуудун үч жагы бири-бирине барабар болот. Ал эми тең капталдууда болсо, өзү эле айтып турат. Булдар эки жагы үч бурчтуктун эки жагы гана бири-бирине барабар болот. Мисалы, муну үч бурчтук катары чийип ала турган болсок, бул үч бурчтукта биринчи бул жагы x болсо, кийинки жагда x болот. Эки жагы бири-бирине барабар болот. Ушул сыяктуу үч бурчтарды тең капталдуу деп айта алабыз. Албетте, тең капталдуу үч бурчтарда биз дагы көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, алардын эки бурчун дагы өлчөмдөрү да бири-бирине барабар болушу керек. Буга да көңүл буруп өтүүбүз зарыл. Мисалы үчүн бул бурчун A деп айтып турган болсо, кийинки бурчта A деп белгилеп өтүшүбүз зарыл. Албетте, андан сырткары биз бурчтар менен кошо параллель деген нерсени да көз карап өтүшүбүз керек. Параллель деген нерседе бул жакта эки линиянын арасындагы эки линияны бири-бирине параллель болгон же болбосо айны түздүктө уланткан сызыктарды көз алдына келтирсек болот. Андан сырткары үч бурчтар боюнча да кайра сөз кылып өтүшүбүз мүмкүн болгон нерсе Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасын биз качан гана колдоно алабыз? Пифагор теоремасына бизге берилген үч бурчтукта, албетте бул үч бурчтуктун бир бурчу тик бурчтуу болуш керек, же болбосо 90 градус болуш керек. Бул жакта кошумча да бир тема үйрөнүп өттүк. Тик бурчтуу үч бурчтук. Бул да бизде үч бурчтардын бир түрү болуп эсептелинет. Албетте, бул жакта Пифагор теоремасын карай турган болсок, x, y бул тик бурчтук менен комушташ болгон жактар. Ал эми тик бурчтун каршы жагы болсо, биз A деп ала турган болсок, анда өзүңөр көргөндөй y квадрат плюс x квадрат барабар a квадрат түрүндө жазылышы мүмкүн. Жана бул формула бизге эмнени берет? Албетте, Пифагор теоремасын көрсөтүп өтөт деп айтып өтсөк болот. Албетте, бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, көбүбүз бул жакта гипотенузаны ката көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Көбүнчө кээ бир мезгилдерде x же болбосо y да гипотенуза катары ала алышыбыз мүмкүн. Бул жакта ката кылбагыла. Бизди көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерсе 90 градустун ар дайым туш жагы гана A, мисалы 90 градустун туш жагы гана гипотенуза болушу көңүл буруп өтүшүбүз керек. Каалаган окуучуларыбыз бул берилген терминологияларды дефтериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Ага чейин силерге бир аз убакыт берейин. Андан кийин силер менен суроолорду чыгарып сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки кээ бир темаларды кандай
Burçlar жана үч бурчтак менен байланыштуу болгон кээ бир темаларды силер менен суроолордун ичинде суроолорду чыгарып жатып, ал жакта да кошумча информациялар берип өтөбүз. Азырынча ушул информациялар менен сагызды улантайлы. 1 мүнөт убакыт силер да дептериңиздерге жазылсаңыздар, андан кийин суроолор менен сагызды улантайлы. Аны эмесе силерге берилген бул терминалга жазылган болсоңуздар, биз сабагыбызды улантайлы. Силер менен бүгүнкү сабагыбыздагы биринчи сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде D1 жана D2 линиялары бири-бирине параллель болсо, анда x маанисин тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул жакта бул суроону силер чыгарып көргүлө, андан кийин бул суроо менен кошо силерге бир кошумча информация да берип өтөм. Суроонун жообун бизге TrueConf программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Азырынча сабагыбызда кадамчы жана каракол ичелери катышып жатат. Албетте бизде бул типтеги суроолор биз үчүн максимум 1 мүнөт пауза алыш керек. Жакшы, сабагыбызда каракол жооп берди. Анда эмесе биз бул суроозду чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, бул суроозду чыгарардан мурда силерге кошумча информация берип өтөйүн. Бизде суроолордо көбүнчө көңүл бурушубуз керек болгон нерсе берилген бизге эки линия, албетте булар кандай линия экенин көңүл бурушубуз керек. Параллель түрүндө берилген линиялар. Параллель түрүндө бериле турган линиялар биринчи эки линиянын аты менен кошо параллелдиги жогоркуда көрсөтүлгөндөй берилиши мүмкүн. Андан сырткары ал берилбеген болсо эки ок менен бири-бири менен бирде эки ок менен берилген линияларда параллель экендигин көңүл бурушубуз керек. Анда эмесе эки параллель линияда биз көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бизге берилген төмөнкүдөй бир система берилген болсо, бул жакта бизде оң жакты карап турган бурчтардын суммасы сол жакты карап турган бурчтардын суммасына барабар болушу керек. Мисалы үчүн оң жакты карап турган бурчтарды мен А, Б жана С деп белгилеп ала турган болсом, ал эми сол жакты карап турган бурчтарды карай турган болсок, X, Y жана Z деп белгилеп алайын. Анда эмесе X плюс Y плюс Z барабар A плюс B плюс C'га болушу керек, болушу шарт. Бул биздин бир теоремалардан бирөө. Мында көңүл буруп, эсиңе катып койсоңуз болот. Албетте биз ушул теореманы колдонуп, бизге берилген суроону чыгарганга аракет кыла турган болсок, бул суроодо бул жер 180 градус болсо, ал эми мен бул бурчту кантип жазып алышым мүмкүн? Бул бурчту болсо 180 минус 5x градус деп жазып алышым мүмкүн. Себеби бир түз линияда
biz qancha bir düz liniyani 180 gradus deb olamiz. Anda esa bizga to'monki liniyada bu burchni qizil menen belgilab olgan burchni men 180 minus 5x deb yozib olsam bo'ladi. Sebebi bu burch men 180 minus 5x menen 5x summasini qarab turgan bo'lsam, iki burchning düz liniyanın üstündeki iki burçun summasi 180 bo'lishi kerak. Anda esa men to'monki burchni 180 minus 5x deb yozib oldi. To'g'ri qilaman. Anda esa o'zinglar ko'rganday, o'ng jihati qarab turgan burchlarga qarab turgan bo'lsak, 180 minus 5x alemi 2x var plus 2x barabar qancha? Bu jihatiga qarab turgan bir g'ana burchimiz bor. 3x burchuna barabar bo'lishi kerak. Anda esa 180 minus 5x plus 3x barabar minus 3x barabar 3x bo'lib qoladi. Anda esa o'zinglar ko'rganday 180 barabar minus 3x tengdan 10 jani olib turgan bo'lsak 3x plus 3x bo'ladi. Anda esa 3x plus 3x 6x barabar 180. Anda esa ikki jaqning 6 ga bo'lganingizda x barabar 30 degan javob kelib chiqadi. Albatta qara qo'l desa bu savolga to'g'ri javob berdi. Anda esa keyingi so'rovga o'tirdim o'da sizlarga biraz da vaqt beraylik. To'monki informatsiyalarni yozib olish uchun. Andan keyin keyingi so'rovni yana savozda ulantamiz. Belirlenen ma'lumotlarni daftaringizga yozganingizda bo'lsin, anda keyingi so'rov menen savozni ulantaylik. Keyingi so'rov: Chimada D1 jana D2 liniyalari bir-birine paralel bo'lsa, anda x ning ma'nosini topla deb berilgan so'rov. Albatta bu so'rovni biz birdan ko'p iqma bilan chiqarishimiz mumkin. O'zingizlar ko'rib turganday biraz da vaqt bering. Albatta javob bo'lganlar javob yozib qoldirsa bo'ladi. So'rovga javob olgan hozircha Berg'ona litseysi hozir atishibdi. Qadamja litsey. Albatta ularning javobi bo'lsa, biz so'rovni chiqaraylik. Hozircha javob bo'lgan seriz yo'q o'xshaydi. Ma'qul, anda esa biz savol bilan tayyorlab birinchi, biz to'monki berilgan so'rovni men ikki iqma bilan chiqarib olsam bo'ladi. Birinchi iqmani qarab turgan bo'lsam, o'zingizlar ko'rganday, menga berilgan ikki parallel liniyada ikki liniya teng bir-birine parallel bo'lsa, anda bu yerda x, alem bu yerda y deb olib turgan bo'lsam, bu ikki x jana y burchining summasi 180 gradusga baravar bo'lishi kerak. Anda esa x plus y 180 degan bir qo'shimcha informatsiyani da ko'rib oldik. Anda o'zingizlar ko'rganday, menga berilgan burchda D1 jana D2 liniyalari bir-birine parallel ekan. Anda parallel bo'lsa, men bu burchni y deb olsam bo'ladi. Anda y ni qancha ekanini topaylik. Y barabar 45 plus y barabar teoremadan 180 bo'lishi kerak. Anda mesela y barabar 135 deb olsam bo'ladi. Anda y barabar 135 bo'lsa, o'zingizlar ko'rganday, bu yoqda
135 x jana 110 bir tegerek bolup turadi. Tegerektin burçlarının sunması je bolsa bir tegerektin gradusu kança 360 gradus bolsa gerek. Anda mesela x plus y plus 110 barabar 360 bolsa gerek. Бұл жақтан өзің көргенде bir tegerektin gradusu қатар алып тұрған болсақ. X'ті білбейбіз. Сұруда бізде да x сұралып жатады. Ал эми y 135 градус плюс 110 barabar 360. Бұл жақтан өзің көргенде x plus 245 barabar 360. Al эми x barabar 360 minus 245 barabar 115 gradus alsak болады. Albatta bu so'zning to'g'ri javobi B varianti deb qoldirsak bo'ladi. Bu so'zning to'g'ri javobi B varianti. Bu birinchi iqma. Al эми ikkinchi iqma boshqa da qanday yo'l bilan bu so'zni chiqarishimiz mumkin? Albatta bu so'zni boshqa iqma bilan da chiqarishimiz mumkin. Bu joqda o'zinglar ko'rgandek men bu burchni bölüp olaman. Bu joq 45 gradus bo'lsa, bu yerda 45 gradus. Al эми қалған жері, бұл жақ қанша градус қалды? 45 градус болса, 110-дан 45 деген біткен өзде 65 шығышы керек. Ал эми бұл жер 65 болса, ал эми қалған бурчтарда 65 болса, бұл жақта x-ті қарай тұрған болса, қалған жері бұл жақтағы x бурчында тескеп 115 градус екендігін көрсек болады. Себебі бұл жақта D1 линиясының ұзындысы қатары ғана алдық. Өзіңер көргендей. Бұл жер 65 градус болса, бұл жер x болса, анда x плюс 65 барабар 180. Бұл жақтан да x барабар 115 градус екендігін көрсек болады. Өзіңер көргендей bir сұраудың әлбетте геометриямен байланышты болған сұрауларды bir ғана емес, бірден көп жолдармен, ықмалармен шығарып алуымыз мүмкін. Albatta so'rovning javobini yozish uchun sizlarga biroz vaqt beraman. Undan keyingi so'rovni savolingizga ulantamiz. So'rovning javobini yozgan bo'lsangizlar, keyingi so'rovimiz agarda AB jana FE deb berilgan liniyalar jana D bilan BC bir-birine paralel bo'lsa, demakki bizga javobda berilgan ikki liniya bir-birine paralel ekan. Anda x manasini topqa deb berilgan so'rov. Albatta bu so'rov sizlar uchun juda o'ng'ay so'rov bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana so'rovning javobini yozib qoldirsangizlar. Albatta javob olgan etsalaringiz Turkmenov programmasi orqali javob qoldirishsa bo'ladi.
surowga javob bergan hech kim yo'q. Anda esa biz surowni chiqarib ko'raylik. Birinchi o'zinglar ko'rganda FED turida berilgan burchni men bu yoqqa parallel turida chizib olayin. FED turida. Hali bu burch bo'lsa x plus 10. Albatta o'zinglar ko'rganda DF bilan BC birbirine paralel. Anda ekoni birbirine yakınlaştırıp koyduğunuzda anda x plus 10 menen 4x minus 10 gradusun summası x plus 10 menen plus 4x minus 10 burçlarının summası 180 boluşu gerek. Sebebi bu iki linye birbirine çalıştırmanızda kanday olup kalatken birbiri menen yakınıcı olursa tüz sızık siyahta olup kalatken. Anda mesela x plus 4x 5x alem plus 10 menen minus 10 birbirine jönü köylütöt barabar 180 alem bu yerden bolsa x barabar 36 gradus deb javobni qoldirib qo'ysak bo'larkan. Albatta biz bu bizning so'rovimizning javobi bo'ldi. Biraz da vaqt bering, 30 sekundalik vaqt. Undan keyin so'ramani savol bilan tayyorlaylik. So'rovning javobini jazogan bo'lsangizlar, keyingi so'rovga ko'ngil buraylik. Keyingi so'rovimiz tomondagidek D jana K liniyalar birbirine paralel bo'lsa, anda x tapla deb berilgan so'rov. Bu so'rovda qanday chiqarilishi kerak ekanligini biz birinchi slaydda jo'so savolning birinchi so'rovida ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. So'rovga javoblaringiz bo'lsa, albatta Truecom programmasi orqali qalblasangizlar, javoblaringizni tekshirishga harakat qilamiz. Yaxshi, bugungi savolga qarab oldikcha aktiv qatnashib жатат. Allohga o'ziga rahmatini aytam. Jana so'rovni chiqarilishini birinchi chiqarib ko'raylik. Albatta, bu so'rovda o'zinglar bilgandaylar, o'ng yoqqa qarab turgan burchlarning summasi bilan sol yoqqa qarab turgan burchlarning summasi birbirine baravar bo'lishi kerak. Anda o'ng yoqqa qarab turgan burchlarni ko'rsatib oltirgan bo'lsak, 30, 54 jana 2x. Alarni jazolayın. 30 plus 54 plus 2x barabar. Alemi sol yoqqa qarab turgan burchlarni tegirekda oltirgan bo'lsam 3x jana 3x. Alarda jazolayın. 3x plus 3x. O'zinglar ko'rganda 30 plus 54 84 plus 2x barabar 3x plus 3x 6x. Anda mesela men 2x'i tenglemenin o'ng alıp olganda 84 barabar 6x minus 2x. O'zinglar ko'rganda alim 6x minus 2x 4x barabar 84. İki jaqdan 4 bilan bo'lganingizda x barabar 21 degan javob kelib chiqadi. Albatta, bu so'rovga qaraqol litsey to'g'ri javob berdi. Jana bu so'rovning to'g'ri varianti G varianti bo'ladi. Qolganlar so'rovning javobini deptingizlar jazolasangizlar, anda keyingi so'rovni savolni ulantamiz. 30 sekundalik vaqt. Anda savolni ulantaylik. Keyingi so'rovimiz shundaydir. Agarda 3 burchning burchlari 8, 13 jana 15 sonlarga proporsiyalı bo'lsa, anda 3 burchning har bir burchini topqila deb berilgan so'rov. Albatta, bu yoqda qo'shimchalar o'tishingiz kerak bo'lgan narsa, bizda 3 burchni burchlarini ko'rsatib oladigan bo'lsak, bir 3 burchda burchlarning x,
y жана z түрүндө көрсөтүп турган болсок, bir üç бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы x plus y plus z барабар ар дайым 180 градус болуусу шарт. Муну эсте тутуңуздар. Жана ушул информацияны колдонуп, бул суроонун жообун чыгарганга аракет кылгыла. Suro'ga жооп болгон итсей, азырынча жок. Макул, анда эмесе мен бул суроону өзүм чыгарганга аракет кылайын. Биринчи, бизге берилген 3 бурчтукту тартууга турган болсом, биринчи бул бурчтар бизде 8x, 13x жана 15x түрүндө пропорциялуу экен. Жана анда эмесе биз бул бурчтардын суммасын карай турган болсок, 8x плюс 13x плюс 15x барабар кайрадан кайталап кетейин. 3 бурчтуктун бурчтарынын суммасы ар дайым 180 градуска барабар болсу керек. Анда эмесе 8x плюс 13x 21x, 21x плюс 15x 36x барабар 180 градус экен. Ал эми эки жакты тең 36га бөлгөнүздө, анда эмесе x барабар эмне болуп чыгат экен? Бизден суралган нерсе x барабар 5 болуп чыгат. Бирок бизден суралган нерсе x эмес. Көбүнчө суроолор чыгарып жаткан бизден кылган катабыз ушул. Варианттарда албетте 5 деген вариант болсо, биз түздөн-түз ошону белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бирок бул ката. Бизден суралып жаткан нерсе ар бир бурчтун чоңдугун тапкыла деп жатат. Анда эмесе бизге берилген бурчтар 8x бурчу бар, 13x бурчу бар жана 15x бурчтары бар чоңдуктарына карап. Биз бул жактан x тапкан болчубуз. Өзүңөр көргөндөй 8x боло турган болсо, 8 көбөйтүлгөн x-ин ордуна 5 койсом, барабар 40. 40 деген бурч. Ал эми 13x болсо, 13 көбөйтүлгөн 5 барабар 65. Ал эми 15 көбөйтүлгөн 5 болсо, барабар 75 деп көрсөтүп алсак болот. Албетте, бизде бул вариантты бизге берген Г варианты болуп калат. Бул суроонун туура жообу Г варианты. Анда эмесе сурообуздун туура жообун жазуу үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Буга да көңүл буруңуздар. Андан кийинки сабагыбызда экинчи сабагыбызды улантабыз. Экинчи сабагыбызда көбүнчө биз үч бурчтар менен байланыштуу болгон суроолорду чыгарганга аракет кылабыз. Кыскача биз бурчтар менен же болбосо линиялар менен байланыштуу болгон суроолорубуз көбүнчө жалпы республикалык тест түрүндө ушул турда болот. Көбүнчө бизде суроолор үч бурчтук менен байланыштуу болгон суроолор көбүрөөк чыгат. Буга да көңүл бурушубуз керек. Геометрия менен байланыштуу болгон суроолордо бизден көп көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бизге берилген суроолор аналитикалык геометрия түрүндө берилет. Мисалы үчүн бир үч бурчтуктун аянтын сурап жатканда, албетте бул жакта үч бурчтуктун бурчтары bir koordinata tezliginde, koordinatlar arkılуу берилет. Ушул себептен аналитикалык геометриянын бир сыйра силер кайталап көрүңүздөр. Жалпы республикалык тест түрлөрдө силерге пайдалуу болушу мүмкүн. Андан сырткары, азыр силер 11-класстарда математика сабагында, математиканын геометрия бөлүмүндө solid geometry сабагында өтүп жаткан болсоңуздар керек. Ушул темаларда бир сыйра карап койсоңуздар, өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Ал темалардын ичинде куб, призма, силиндр сыяктуу темалар бизде көбүнчө жалпы республикалык тест түрлөрдө минимум ушул темалардан бир суроо чыгат. Буга да көңүл бурушуңуздарды өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Анда эмесе силер доскадагы жазууну жаза алган болсоңуздар, же болбосо бул суроонун чыгарышын жаза алган болсоңуздар, кийинки суроо бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу менен таанышып алыңыздар.
3 burçluk менен байланыштуу болгон суроо бул суроо. Тең капталдуу 3 бурчтуктун негизине параллель болгон ортоңку сызыгы 4 сантиметрге барабар экен. Анда анын периметри 30 сантиметр болсо, анда 3 бурчтуктун каптал жагын тапкыла деп берилген суроо. Бул суроо үчүн да силерге 1 мүнөт убакыт берейин. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Anda mesela suroğunuzu silemeye birge çıkarana hareket kılaylı. Birinci bizde teң капталдуу 3 бурчтук деп жатат. Тең капталдуу 3 бурчтукту тартыла турган болсом, биринчи тең капталдуу 3 бурчтукта эки жагы тең бири-бирине барабар болушу керек. Бул деген бул жак менен бул жагы бири-бирине барабар деп айтып алсак болот. Андан сырткары ушул 3 бурчтуктун негизине деп атат. Негиз дегени же болсо base деп айтып алайлы. Англисинде негизине параллель ортоңку сызыгы же болсо медиан деп айтып алсак болот. Ортоңку бир сызык сызылды. Жана мунун узундугу 4 экен. Же болсо 4 см деп айтып алсак болот. Албетте, мындай суроолордо ортоңку сызык негизги сызыктын же болсо негизден 2 эсе кичүү болот ар дайым. Же болсо муну биз окшоштуктар темасы менен же болсо similarity темасы аркылуу оңой чыгарып алышыбыз мүмкүн. Бул жер 4 боло турган болсо, бул жерде же болсо негизди мен 8де боло алышы мүмкүн. Ал эми каптардагы болсо мен x деп алсам узундугун бизге берилген бул 3 бурчтуктун периметри канча? 30 экен. Анда эмесе 8 плюс x барабар 30 деп алсам болот. Өзүңөр көргөндөй 8 плюс 2x барабар 30. Бул жакта 2x барабар 8-ди теңдеменин оң жагын алып турган болсок 30 минус 8 22 болот. Бул жактан x барабар 11 деген жооп келип чыгат. Албетте бизден суралып жаткан нерсе анда 3 бурчтуктун каптал жагын тапкыла. Каптал жагы албетте x ке барабар болчу. Анда x 11 экендигин көрсөтүп алдык. Биздин сурообуздун жообу 11 см. Албетте бул типтеги суроолорду окуп жатканда суроонун жообун тапкандан кийин кайрадан бир силер суроону окуп койсоңуздар өзүңүздөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Себеби суроодо биз тапкан нерседен башка нерсе да суралып жаткан болушу мүмкүн. Же болсо биз ошону суроода көңүл бурбай калгандыктан ката жоопту белгилеп алышыбыз мүмкүн. Ушул себептен суроону кайрадан окуп алган өзүңөргө пайдалуу деп ойлойм. Кайрадан кайрайлы. Анда 3 бурчтуктун каптал жагы деп атат. Биз каптал жактан карасак x деп белгилеп алганбыз. Анда эмесе x барабар 11 см экендигин таптык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүн ушул жерде аяктайлы. 5 мүнөт тутуму берели. Андан кийин 5 мүнөттөн кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз.
Kayраdan саламатсыздарбы? Сабыздын экинчи бөлүгүн баштай турган болсок, үч бурчтар темасы менен сабызды улантабыз. Үч бурчтар менен байланыштуу болгон биринчи сурообуз төмөндөгүдөй. Өзүңөр көргөндөй, бизге берилген үч бурчта АБ, АЦ жана АД узундуктары бири-бирине барабар болсо, X'ти тапкыла деп берилген суроо. X бул жакта өзүңөр көргөндөй DAC бурчунун чоңдугу. Албетте бул суроонун жообу эмне? Силерге бир мүнөттүк убакыт, ушул убакыттын ичинде суроонун жообун тапканга аракет кылгыла. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарып көрөбүз. Жакшы, Каракол лицейи бул суроого биринчи болуп жооп берди. Ар дайымкыдай бүгүнкү сабызда Каракол лицейи активдүү, аларды өзгөчө куттуктап өтөм. Анда эмесе сурообузду бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мага берилген жогорудагы информациялардан АБ, АЦ жана АД узундуктары бири-бирине барабар экен. Анда аларды белгилеп алайын. Бул узундук жана бул узундук бири-бирине барабар. Өзүңөр көргөндөй, мен биринчи бул жакты жаап алсам. Жаап алганда өзүңөр көргөндөй АД жана АБ узундуктары бири-бирине барабар болсо, АБ жана АД узундуктар бири-бирине барабар болсо, анда мен муну тең капталдуу үч бурчтук деп алып алсам болот. Анда эмесе мен бул бурчту А деп алып ала турган болсом, тең капталдуу үч бурчтукта өзүңөр көргөндөй кайсы бул жер бул бурч А плюс 25 болуп калат. Б бурчу ал эми Д бурчу болсо анда А Б бурчу менен бирдей болуш керек. Анда эмесе бул бурчта А плюс 25 градус деп белгилеп алсам болот. Ал эми бул бурчту болсо мен Б менен белгилеп алайын. Ал эми кийинкиси өзүңөр көргөндөй АБ менен АЦ да бири-бирине барабар. АБ менен АЦ да бири-бирине барабар болгондо, анда бул бурч А болсо, бул бурчтун чоңдугу да А болуш керек. Албетте мен бул бурчтарды бир сыйра текшерип өтөйүн. Бул жакта бул бурчтар бири-биринин суммасын карап өткөнүбүздө, биринчи АБЦ үч бурчтугунда мен суммаларды карап өтөйүн. Үч бурчтун бурчтарынын суммасы А плюс бул А плюс И плюс X плюс Б барабар 180 деп алсак болот. Анда эмесе 2А плюс X плюс Б барабар 180. Бул АБЦ үч бурчтугундан. Ал эми АБД үч бурчтугун карай турган болсок, АБД үч бурчтугунда Б плюс А плюс 25 жана Д бурчуда А плюс 25 барабар 180 градус болуш керек. Бул жактан Б плюс 2А плюс 50 барабар 180. Анда эмесе Б плюс 2А барабар 130 экен. Бул жактан Б бурчунун өзүңөр көргөндөй 130 минус 2А деп жазып алсак болот. Анда эмесе ал Б бурчунун ордуна бул жактан 2Аны жазып алайын. Бул жакта Б бурчунун ордуна мен бул жактагы тапкан бирдикти жазып ала турган болсом. 2А плюс X плюс Б бурчунун ордуна 130 минус 2А жазып алам. 130 минус 2А барабар 180. Өзүңөр көргөндөй бул теңдемеден плюс 2А менен минус 2А бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Анда эмесе X плюс 130 барабар 180, ал эми бул жактан болсо X барабар 50 деген жооп келип чыгат. Албетте бул сурообуздун туура жообу 50 экендигин силерге көрсөтүп өткөн болдук. X барабар 50. Каалаган окуучуларыбыз бул суроонун жообун дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Албетте бул бир аз да деңгээли татаал болгон суроолордон бирөө. Бирок биз көбүнчө бүтүрүүчүлөрүбүз математика менен байланыштуу болгон факультеттерде көбүнчө окууну каалашат. Инженерия же болбосо компьютер программалоо сыяктуу көбүнчө ушул сыяктуу бөлүмдөрдү же болбосо факультеттерди тандап жатканда
matematikalik dengelizli universitetlerge ötürdüm burada tekşerişir. Oşul sebepten bunday sorular çılgılık tumanlılığı görüp oldu. Albatta negizli tekst emez, qoşuncha testde. Kalan oquşlar soruğun cevabını yazı olursa, keyinki soruğa birazdan ötürüz. Sizlerge 1 minutlik vaqt soruğun cevabını yazı olduğu için. Soruğun cevabını yazılan bulsanızlar, keyinki soruğa көңіл burayla. Çimede AB jana CD linealari bir-birine paralel bolsa, anda X jana Y'nin arasındağı katışты tapqıla. Dep berilgen soru. Soruğunu çağırı üçün sizlerge 1 minut vaqt. Şul vaqtın içinde soruğunu çağırıp, joğun bizge TrueConf programması arqılı qaldırsanızlar болады. Karakol лицейи ардайымкыдай bu сауалга түстү Г варианты деп жооп беришти. Мен оюнча аларды берген жооп туура деп ойлойм. Жана суроону алар менен бирге кошо чыгарганга аракет кылам. Ана эмесе өзүң көргөндө АБ жана CD линиялары бири-бирине параллель. Параллель болсо мен АБ линиясын бир аз да узатып алсам. Өзүң көргөндө бул бурч Y болгондо байланыштуу, мен бул бурчта Y деп жазып алсам болот. Анда эмесе калган бул жагы болсо канча болуп калат? 180 минус Y болуп калат. Ал эми бул жер 90 градус болсо, бул линиянын калган уланышы 90 градус болуш керек. Бул жерде 90 градус болушу керек. Өзүң көргөндөй AEFH деген 4 бурчтуктуу бир фигура келип чыкты. Жана бул 4 бурчтуктун ичиндеги бурчтардын суммасы 360 градуска барабар болуш керек. Аларды 4 бурчтун ичиндеги бурчтарды жазыла турган болсом, 180 минус Y, андан кийин 90 градус бар плюс 90, андан кийин X градус бар плюс X, андан кийин дагы 90 градус бар. 90 барабар 360 деген нерсе. Албетте, бул жакта өзүң көргөндөй 180 плюс 90 канчага барабар болот? 360га барабар болот. Анда буларды бири-бири менен жөнөкөйлөтүп алсам болот. Өзүң көргөндөй X плюс же болсо X минус Y X минус Y барабар 0 деп алсам болот. Анда эмесе X барабар Y деген жооп келип чыгат. Албетте, бул каракол лицей айткан сыяктуу Г варианты болуп калат. Сурооздун туура варианты Г варианты. Каракол лицейин туура жооп бергендиги менен куттуктап өтөм. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге канча 30 секундалык бир убакыт берейин.
Sizlerge belgen uat öz ayağına çıktı. Anda mese keyinki soruğuz men sağız ulantaylı. Keyinki soruğuz tömünügüdey. Çimede FBS burçun tapla dep belgen soru. Cevap olsa sizlerge oңойрок болушу үчүн men bu жақта al burçtu x dep mugilep koyayım. X'ti tapla dep belgen soru.
Sizlerге көрсөтүлгөн нерсени жазалган болсоңуздар, анда бул жакта кайрадан кайталап өтүп кете турган нерсебиз. Бизге берилген бул үч бурчтукта, кандай үч бурчтук бу? Тең жактуу үч бурчтук. Тең жактуу үч бурчтукта негизге кайсыдыр бир тең жактуу үч бурчтуктун кайсыдыр бир бурчунан bir bisektirse düşürgөнүбүздү ал негизди так 2ге бөлөт жана негиз менен 90 градуста кесилишет деп айта алышыбыз мүмкүн экен. Ушул нерсени эске туюп коелу, андан кийин ушул нерсеге байланыштуу болгон бир суроо менен сабакты улантайлы. Периметр 12 см болгон тең жактуу үч бурчтуктун аянтын тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул жакта аянт менен байланыштуу болгон суроолордо биз аянтты А көйдүлгөн h бөлүнгөн 2 барабар үч бурчтуктун аянты түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Албетте бул жакта А үч бурчтуктун негизи, ал эми h болсо үч бурчтуктун узундугу деп айтып алышыбыз мүмкүн. Же болбосо узундук түрүндө белгилеп алышыбыз да мүмкүн. Бул биздин аянттын формуласы. Ушул формуланы колдонуп биз периметрди жоон табышыбыз керек. Үч бурчтуктун аянтын табышыбыз керек. Каракол эти үн угулуп жаткан болсо керек, биз силерге суроону чыгарууну берген болчубуз. Анда эмесе силерге берилген убакыт өз аягына чыкты. Биз суроону чыгаганга аракет кылайлы. Бизге берилген суроо тең жактуу үч бурчтук экен. Мен муну тартып турган болсом, тең жактуу үч бурчтук 12 см болгон, периметр 12 см болгон тең жактуу үч бурчтуктун бул жерде x болсо, бул жерде x, ал эми бул жерде x алып алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бул жактан тең жактуу үч бурчтукта 3x барабар 12 периметр, анда x барабар 4 деп алсак болот. Ар бир жагын 4 деп белгилеп ала турган болсок, биз ушул үч бурчтуктун эмнесин табышыбыз керек? Аянтын табышыбыз керек. Анда мен жогорку бурчтан астыга карай бир бисектриса түшүрдүм. Ал бисектриса 90 градус менен кесилишет жана эмне болот? Биздин аянтты бизге берилген үч бурчтуктун негизин 2ге бөлөт. 2ге бөлгөндө 4 2ге болсо 2 жактын 2ден болуп калат. Биз аянт табышыбыз үчүн биринчи негиздин узундугу 4 экендигин билебиз. Ал эми узундук болсо бул жакта бисектрисанын узундугун табышыбыз керек. Аны кантип тапсак болот? Мен аны x деп ала турган болсом, өзүңөр көргөндөй x 2 жана 4 деп берилген узундуктар бар. Бул жакта бул тик бурчтуу үч бурчтук болгонуна байланыштуу мен x квадрат плюс 2-нин квадраты барабар 4-түн квадраты деп жазалсам болот. Бул Пифагор теоремасы аркылуу. Албетте бул жакта x квадрат плюс 4 барабар 16, x квадрат барабар 12, ал эми x барабар 2 көбөйтүлгөн тамыр 3 түрүндө көрсөтүп алышым мүмкүн. 2 көбөйтүлгөн тамыр 3 экен. Ал эми биз муну формулага сала турган болсок, формулабыз кандай болчу? А көбөйтүлгөн. А эмне? Негизи. Негиз 4 болчу. 4 көбөйтүлгөн. Ал эми узундук болсо 2 көбөйтүлгөн тамыр 3 бөлүнгөн 2. Өзүңөр көргөндөй бул жакта 2 менен 2 бири-бирин жөнөкөй өтөт жана суроозунун жообу 4 көбөйтүлгөн тамыр 3 түрүндө D варианты деп белгилеп айтып өтсөк болот экен. Сурообуздун туура жообу D варианты. Каалаган нерселерибиз суроонун жообун жазып алышса болот. Бир азда 1 мүнөттүк убакыт берели. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Тең жактуу үч бурчтукта кайсыдыр бир бурчунан негизге карай бир бисектриса түшүргөнүбүздө ар дайым бисектриса тең жактуу үч бурчтуктун негизин так 2ге бөлөт, эки жагы тең бирдей узундукка бөлөт.
Жана ал негиз менен 90 градуста кесилишет. Муну эч качан унутпайлы. Албетте бул нерсе тең капталдуу үч бурчтук үчүн да бирдей, тең капталдуу үч бурчтукта да ошо тең капталдуу эки бурчтун как ортосуна бисектесе түшүргөнүбүздө анда алда негизди так экиге бөлөт жана 90 градуста кесилишет деп айтышыбыз мүмкүн. Суроонун жообун жазып алсаңыздар, кийинки сурообуз төмөндөй. Эгерде чиймеде берилген тең капталдуу DEF 3 бурчтугунун аянты 48 см квадрат болсо, анда K'ны тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул жакта тең капталдуу 3 бурчтук берилген. Бул жакта биз K'ны табышыбыз керек. Каракол лицей бул суроонун жообу балким силер айткандай туура болушу мүмкүн, бирок бул суроону мынча кыска мөөнөттө чыгаруу чындап татаал. Ошол себептен бул суроону китептеги жообуна карабай эле өзүңөр кайрадан чыгарып көрүүгө аракет кылсаңыздар, өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, бул суроодо кайрадан эле D бурчунан мен EF негизине же болсо бизге берилген үч бурчтун негизине карай бисектирса жүргүзгөнүмдө бул эмне болот? EF узундугун так экиге бөлөт. 8 жана 8 түрүндө. Ал эми бул жакта EF узундугуну жана 90 градуста кесип деп айта алышым мүмкүн. Ал эми биз бул жактан карап табышыбыз керек болгон нерсе бул жакта ED же болсо бул узундукту мен X менен белгилеп турган болсом, X көбөйтүлгөн же болбосо узундук көбөйтүлгөн негиз 16 бөлүнгөн 2 барабар 48 экендигин көрүп алсак болот. Өзүңөр көргөндөй бул жакта 48 менен 16-ны жөнөкөйлөтүп алганыбызда бул жакта 3 калат. Андан эмесе X барабар 6 экендигин көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Бул жактагы биз эмненин аянттын формуласынан X'ти таап алдык. Ал эми K'ны кантип таап алсак болот? K'ны албетте өзүңөр көргөндөй D бул жакта K же болсо D бул жерде эмне менен R менен белгилеп алган. DRE деп берилген 3 бурчтукту карай турган болсок, бул тик бурчтук 3 бурчтук. Анда эмесе мен X квадрат плюс 8-дин квадраты барабар K квадрат түрүндө жазып алышым мүмкүн. Бул жакта өзүңөр көргөндөй мен X тапкам, X'ти 6 деп тапкам. Анда эмесе 6-нын квадраты плюс 64 барабар K квадрат. Өзүңөр көргөндөй бул жакта 100 барабар K квадрат деп чыгып жатат. Анда эмесе K барабар 10 деп жоопту белгилеп алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бул суроонун жообу Каракол лицей айткандай В варианты деп айтып койсок болот. Жана каалаган лицейлерибиз бул суроонун жообун жазып алышса болот. Алар үчүн бир аз да убакыт берели. 30 секундулук убакыт, андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Сурообуздун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки суроосунда чимеде x тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул жакта PMS жана PMN түрүндө берилген эки учбурчтук бар. Буга көңүл бурушубуз керек. Жана бул жакта биз SN деп берилген узундукту же болбосо x узундугун табышыбыз керек. Бул суроодо түздөн түз жана оңой жол менен Пифагор теоремасын колдонуп biz x'i табуубуз мүмкүн. Анда силерге азыртан эскерип өтүп кетсек болот. Азырынча суроого жооп берген силер жок. Макул, анда эмесе биз суроону силер менен бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи, көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, каракол эсе жакшы жооп беришти. PM же болбосо PM узундугун мен y деп белгилеп ала турган болсом, бул жакта өзүңөр көргөндөй, мен бул үч бурчту жаап алганда PMS тик бурчтуу үч бурчтугу көрүнүп турат. Бул тик бурчтуу үч бурчтукту караганыңызда, биринчи PMS тик бурчтуу үч бурчтукту караганыңызда y квадрат плюс 6-нын квадраты барабар 10-нын квадратына деп алсак болот. Өзүңөр көргөндөй бул тик бурчтуу үч бурчтук. Бул жакта PSN деги үч бурчтукту карабайбыз. Бул жактан y-ти карап ала турган болсок, y квадрат плюс 36 барабар 100. Бул жактан y квадрат барабар 64. Бул жактан y-ти мен түздөн түз 8 деп белгилеп алсам болот экен. Ал демесе бул бурчубуз PM узундугу 8 деп белгилеп алайлы. Ал эми PS узундугун жаап алайлы. Муну көрбөй эле коелу. Андан соң көргөнү PMN деп берилген бир үч бурчтук чыкты. Ал эми биз анда эмесе 8-дин квадраты плюс 6 плюс x-ин квадраты деп алсак болот. 6 плюс x-ин квадраты барабар 17-нин квадраты деп жаза алайлы. 8-дин квадраты 64 плюс 6-нын квадраты плюс 12x плюс x квадрат барабар 289. 17-нин квадраты албетте 289-га барабар болушу керек. Жана бул жактан 64 плюс 6-нын квадраты 100 плюс 12x плюс x квадрат барабар 289 экен. Бул жактан 289-ду теңдеменин сол жагына алып өтүп алганыңызда, өзүңөр көргөндөй x квадрат теңдеменин сол жагы плюс 12x минус 100 минус 289 189 болот. Барабар 0 деген бир квадраттык теңдеме келип чыгат. Албетте бул квадраттык теңдемени жалпы бөлүүчүнө бөлүп ала турган болсок, анда эмесе мен буларды x квадратты xx, ал эми минус 189 болсо минус 9 жана плюс 21 деп жалпы бөлүүчүнө бөлүп алышым мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй минус 9x плюс 21x барабар плюс 12x түрүндө жаза алышыбыз мүмкүн. Анда x минус 9 көбөйтүлгөн, жогорудан сурообузду улантайлы. x минус 9 көбөйтүлгөн, x плюс 21 барабар 0 деп алсак болот. Бул жактан x барабар 9 жана x барабар минус 21 деп алышыбыз мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй узундук эч качан минус болушу мүмкүн эмес. Ошол себептен x барабар минус 21 биздин жооп боло албайт. Анда эмесе x барабар 9 биздин туура жооп болот. Сурообуздун туура жообу В варианты, каракол итсе айткан сыяктуу. Анда эмесе сурообуздун жообун жазып алууңуздар үчүн 1 мүнөт убакыт берейин силерге. Андан кийин бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу менен силерди тааныштырайын.
Бұл сураудан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Силер суроонун жообун жазганча жалпы республикалык тестилөө боюнча бир аз да маалымат берип өтөйүн. Азыр 6 марттан 6 апрелге чейин жалпы республикалык тестилөөгө регистрациялар башталды. Силер да мектебиңизде жүрүп жатса керек. Көбүнчө жалпы республикалык тестилөөдө математика менен байланыштуу болгон, же болбосо геометрия менен байланыштуу болгон суроолор, аналитик геометрия менен байланыштуу болгон суроолор көбүрөөк чыгат. Мисалы үчүн 3 бурчтук берилсе да, 3 бурчтуктун бурчтары аналитикалык же болбосо координаталар обунда көрсөтүлүшү көбүнчө көрсөтүлүп берилет. Андан сырткары бизде solid geometry темасы менен да көбүнчө призмалар менен байланыштуу болгон суроолор көп чыгат. Буга да бир аз да көңүл буруп койсоңуздар. Көбүнчө биз бул суроолорду кыла албай калышыбыздын себеби терминология билбегенибизден болушу мүмкүн. Ушул себептен бул жакта терминологияларда бир сыйра карап коюшубуз керек. Аянт, узундук же болбосо кеңдик түрүндө же болбосо сабактарыбыздын башында силерге да терминология менен кошуп берилген нерселер бар. Аларга да көңүл бурсаңыздар, өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Суроонун жообун жазалган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу менен силерди тааныштырып өтөйүн. АБЦ тең капталдуу үч бурчтугунда АБ жана АЦ 5 см жана БЦ 8 см деп берилген. АБЦ үч бурчтугун аянтын тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул типтеги суроолор бизде көп кезигишкен суроолор деп айта алабыз жалпы республикалык тестилөөдө. Бирок кайрадан эскертишим керек, үч бурчтук менен байланыштуу болгон суроолор бизде албетте китептегидей түздөн түз узундуктар берилбейт. Көбүнчө бул узундуктар координаталар обунда көрсөтүлөт. Ушул себептен координаталар менен байланыштуу болгон суроолорду көбүнчө чыгаруулар өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Жакшы, Каракол лицейи бул сурообузга 12 деп жооп берди. Бир аз да күтө турайлы. Сабагыбызда азыр Кадамжан лицейи да катышып жатат. Балким алар да суроону чыгарып жаткандыр. Анда эмесе силер менен сурообузду чыгарып көрөлү. Биринчи мага берилген суроону мен сүрөтүндө тартып алайын. АБЦ деп берилген суроо АБЦ. Бул жакта өзүңөр көргөндөй БЦ бунун негизи, ал эми АБ менен АЦ болсо капталдары экени көрүнүп турат. 5 жана 5 деп. АБЦ үч бурчтугун биз аянтын табышыбыз керек. Албетте аянтты табаардан мурда биз эмнени түздөн түз 1 бисектриса чийип алышыбыз керек. Бисектриса албетте бул жакта 8-ди так 2-ге бөлөт, 4 жана 4 түрүндө. Анда эмесе мен x-и табуум керек. Себеби бизде бул эмне узундукту табышыбыз зарыл аянт үчүн. Анда эмесе x квадрат плюс 4-түн квадраты барабар 5-тин квадраты деп жазсак болот. X квадрат плюс 16 барабар 25. X квадрат барабар 16-нын теңдеменин ол жагына алып өткөнүбүздө 9 болот. Ал эми x бул жактан 3 деп белгилеп алсак болот экен. Анда эмесе узундук 3 экен. Анда эмесе формуланы жаза турган болсок, бизге берилген АБЦ үч бурчтугунун аянты узундук канча? Узундук x же болбосо 3 түрүндө таптык. Көбөйтүлгөн аянттын негиздин узундугу 8 экендиги көрүнүп турат. Бөлүнгөн 2. Анда эмесе өзүң көргөндөй 12 сантиметр квадрат деп бул суроодун жообун калтырып койсок болот. Ушул менен биз силер менен бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз менен бурчтар жана үч бурчтук менен байланыштуу болгон темалар
боюнча түшүнбөгөн жериңиздер болсо албетте бизге сурасаңыздар болот. Колдон келгенче жооп берүүгө аракет кылам. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бизде жалпы республикалык тест-түрлөөдө суроолор түздөн түз узундуктар 5 см, 8 см түрүндө берилбейт. Көбүнчө бул узундуктар координатанын үстүндө берилгендиктен биз координаталар же болбосо аналитик геометрия менен байланыштуу болгон суроолорду көбүрөөк чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Аны эмесе бүгүнкү сабагыбыз менен байланыштуу болгон темаларды мен ушул жерде аяктайм. Сурооңуздар болбосо кайрадан эмки жума 2-3 күн саат 4:30 жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.